Вы знаете, как каждый мужчина любит свою технику, так же я его люблю. Это мой самый лучший товарищ. Здесь проходят самые лучшие дни мои. Я его действительно люблю. Я знаю его от начала до конца. Сама могу его разобрать, перебрать там, где мне разрешено это сделать. Биз программаны улантабыз. Кыргызстанда соңку жылдары курулуш тармагы жанданып, ондогон жаңы имараттар салынууда. Тармакта кеңседе отуруп иштеген кызматкерлерден тартып, курулушта кара жумушта миңдеген кишилер жанын багууда. Танистеде бул жолу кооптуу, түйшүктүү жумушта иштеген менеткеч каармандар тууралуу сөз болот. Балдар, командаңарды күтүп атам. Стоп, айна, стоп. Биикте иштегенге жараша уже шашпай иштеш керек да, мындай биякта уже коркунуч моменттери көп да. Анткени биз билбейбиз да астында ким жүрөт, эмне бар экенин. Ар бир жакты карап, белгилеп. Гүлжан 125 метр бийиктиктен курулушка керектүү материалдарды кран аркылуу көтөрүп берет. Ансыз курулуш токтоп калат. Ваня, стоп, Наталья, угадайте. Негизи бир линияда ушинтип 5-6 киши чыгып кетет да. Ошондо бири-бирибизди укпай калабыз. Угуп атам. Айт. Гүлжан Тургуналиева курулуш кранынын ролуна 23 жашында турган. Кран башкаруу кесибине ал Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринде окуп ээ болгон. Негизи иштегениме 10 жыл болду. Буюрса